Assalamu alaikum, hurmatly КТРК Sport телеканалының көрермандары. Кыргызстандын номер 1 спорт каналында волейбол боюнча Кыргызстандын чемпионаты назарыңыздарда. Жогорку лиганын алкагындагы беттештер бүгүн сиздердин назарыңыздарга салынат. Жогорку лиганын 1-туру Ош шаарында орун алууда. Ош шаарындагы балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинде жана 1-турдун алкагындагы беттештер. Экинчи оюн Бишкектин Салам Айлик командасы Баткен облусунан келген Кадамжай волейбол клубу менен каршы келет. Аны эмесе бул беттешти көрүүгө сиздер менен чогуу биргеликте көрөм жана баяндамачылык милдетти мен Кубан Жумамединов аткармакчымын. Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, улуттук лиганын чемпиону Салам Айлик былтыркы сезондун жүрүшүндө өздөрүнүн мыкты оюнун көргөзө албай, анын жыйынтыгында улуттук лигадан жогорку лигага түшүп калган. Эми бүгүн жогорку лигада анын дал ушул Салам Айликтин жүрүшү кандай болот чогуу биргеликте байкайбыз. Азыр учурдан пайдаланып биз командалардын курамасы менен тааныштырууну баштасак. Топту биринчилерден болуп Салам Айлик командасы киргизет. Дал ушул Салам Айликтин курамасы төмөнкүдө. Биринчи катар саны менен оюн алып барган Илеман Сулайманов, 3-чү Урмат Капар уулу, 4-чү Баяман Мурзамамитов, 5-чү Нургазы Байетов, 6-чы Эдил Кадыров, 8-чи Азим Кутманалиев, 10-чү Бекзат Акматов, 11-чи Аспандияр Абитов жана 13-чү Роман Шилов. Команданын башкы машыктыруучусу Андрей Анкудинов. Алиманын атандаштары Кадамжай волейбол клубунун курамасы менен тааныштырып кетсек, дал ушул команда азыр кезектеги упайды өздөрүнүн капчыгына салды. Биринчи катар саны менен Акматжан Сабыржан уулу, экинчи катар саны менен Өмүрбек Холбеков, 3-чү Бегали Абдилаким уулу, 4-чү Келдибек Абдинаби уулу, 5-чү Ниязбек Жеңишбек уулу, 6-чы Равжан Исраилов, 7-чи Нурсултан Хашимов, 8-чи Нажимидин Алижан уулу, 9-чу Талант Адам уулу, 10-чу Акылбек Нусратилы уулу. Эми команданын капитаны Акматжан Сабыржан уулу. Акматжан Сабыржан уулу мынакей биринчи катар саны менен оюн таласында ал өз учурунда либеронун милдетин дагы аткарып жатканы андык. Андыктан дал ушул башкы машыктыруучу өзү биргеликте командасын азыр бул беттешке даярдап алып чыккандыгын белгилеп кетсек. Биринчи партия жана анын жүрүшүндө азыр эсеп саны 3-0 Кадамжай командасы ийгиликтүү түрдө бул беттешти баштоодо. Жада калса 4-чү упайды да азыр биринчи жерден болуп дал ушул Салам Айликтин атаандаштары өздөрүнүн капчыгына салууда. Салам Айлик командасы Кыргызстандын волейбол тарыхында чоң ролу бар. Учурунда бир нече ирет алгачкы 5 чемпионатты тең жеңип алган Салам Айлик акыркы жылдары өздөрүнүн дымагын артта калтырып, акыркы жылдары мыкты беттештерди өткөрбөй келе жаткан чагы. Быйыл анын жыйынтыгы катары улуттук лигада эмес, жогорку лигада өздөрүнүн оюн көргөзүп жаткандыгы буга далил. Роман Шилов Кыргызстан курама командасынын өкүлү өтө бир акылдуулук менен өзүнүн топту жай гана бош аймакка өткөрүп жиберди жана жалпы эсеп 4-2. Ортодогу айырмачылык уламдан улам кыскарууда. Өтө керемет кубаттуу соккуну биз көрдүк, бирок ал топ аянттын ичине эмес сыртына түшкөндүктөн упайды Кадамжай командасына берилүүдө. Өтө керемет сокку Роман Шилов. Дал ушул оюнчу эми Салам Айликтин гана эмес, жалпы Кыргыз Республикасындагы негизги оюнчулардын бири экендиги баарыбызга маалым. Роман Шилов өзү азыр топту оюнга киргизмекчи. Узатылган сокку өтө деле кубаттуу эмес. Азыр Кадамжайдан чабуун көрмөкчү. Роман Шилов коргонууда бир аз ийгиликсиз. Жана эсеп саны 6-3. Кадамжай командасы азырынча алдыда келе жаткандыгы андык. Чабуулда мыкты, бирок ошол учурда
Коргондуда дагы азыр канчалык аракет кылбасын. Акыры Салам Айлик бул упайды өздөрүнүн капчыгына салганга жетишти. Урмат Капар уулу команданын капитаны топты оюнга киргизет. Кадамжайлыктардын чабуусу өз учурунда коргонуу мыкты. Азыр экинчи темп менен кайрадан чабуулга барат кадамжайлыктар. Жана тосмо бул жерде ийгиликтүү. Аспандияр Абитов 11-чи катар саны менен оюн алып барган дал ушул оюнчу бул жерде ийгиликтүү болуп эсеп санын кыскартууга жетишти. 6-5 ортодогу айырмачылык бир гана упай. Кадамжайлыктар кайрадан чабуулга барат. Жана бул аракетте дагы коргонууда өздөрүнүн мыктылыгын дагы бир ирет далилдөөдө. Кайрадан чабуул 3-чү темп менен барат. Жана бул ирет ортодогу тосмого тийип, андан ары өнөктөштөрүндө ал топту кабыл алууга тоскоолдук жаратып койду. Кадамжайлыктар кайрадан топту оюнга киргизет. Жана Нургазы Баетов эсеп санын кайрадан кыскартып 6-7-ге өзгөртүүдө. Дагы Азамат берде тосмо Нургазы Баетовдун аткаруусундагы ийгиликтүү болуп чыкты жана эсеп санын теңегенге дагы жетишти. 7-7. Аспандияр Абитов кезектеги топту оюнга киргизүү аракетин көрөт. Жана бул жерде аз жерден коргонууда кайрадан мыкты жана Эдил Кадыров 9-чу упайды командасына салып койгон учуру. Кадамжай командасы бул беттешти мыкты баштаганы менен бара-бара Салам Айликке дымакты өткөрүп жибергенде 8-8 эсеп. Азамат бул жерде Баяман Мурзамамитов реакциянын мыктылыгын көрсөтүп, бош калган аймакка топту өткөрүү менен командасын кайрадан алдыга чыгарууда. 9-8. Кадамжай командасы кайрадан чабуулга барат. Жана бул аракеттин азырынча эч кандай пайда жок. Бирок мынакей экинчи сызыкта чуркап келип пайп соккусун Урмат Капар уулу жасады дагы. Эсеп санын дагы да болсо арттырууда. 18. Салам Айлик командасы алдыда. Жана топту чыгарып берүүнү Нургазы Баетов ишке ашырат. Роман Шилов азыр акырын гана топту атаандаштардын аянтчасын өткөрдү. Жана бул жерде кайрадан тосмо Роман Шиловдун аткаруусунда мыкты. 11-8. Эскерте кетсек, буга чейинки алгачкы турда Салам Айлик командасы сенсация жаратып жеңилип калган жайы бар. Чаткал командасына 1-3 эсебинде жеңилген. Андыктан биринчи оюнда жеңилгенден кийин Салам Айлик командасынын бул оюнда жеңилүүгө дээрлик укугу жок. Себеби дегенде алар албетте бул жогорку лигадагы негизги максаты чемпион болуп, андан ары улуттук лигага жолдомо алуу экендиги баарыбызга маалым. Акыркы аракеттеринде бир аз ийгилик жылмайбай жаткан Кадамжай командасынын башкы машыктыруучусу азыр тайм-аут алууга аргасыз. Эсеп саны 12-8 алдыда Салам Айлик командасы. Кадамжай командасы өз кезегинде биринчи оюнунда университет командасынын Ош университетинен келген команданы жеңип алган. Андыктан эки команданын тең
бул мелдештеги башталышы башкача болгон. Бири жеңилсе, бири жеңүү менен баштаган. Нургазы Баятов топту оюнга киргизет. Өтө керемет бул жерде Ниязбек Жеңишбек уулу дагы чоң чөбөрчүлүк менен бош аянтчаны тапканга жетишти. Роман Шиловдун бул жерде топту чаппай өзүнүн өнөктөшүн өткөргөн, бирок өнөктөшү өз учурунда бул аракетти ийгиликтүү аяктай алган эмес. 12-10. Роман Шилов кайрадан сокку жасайт. Бул учурда алар тагыраак Кадамжай командасы ал топтун биздин кайтарууга жетишкен. Бул жерде Роман Шилов кайткан топтун багытын аныктай албай Упайды атаандашына берип койду. Тыныгуудан кийин Кадамжай командасы дымагын күчтөп, кайрадан өзүнүн жеңиштик жолуна түшүүдө. Жада калса, азыр эсеп санын 12-12 кылып теңеп койгонго дагы жетишүүдө. Жана Нурсултан Хашимов кезектеги топту чыгарып берүүнү ишке ашырат. Экинчи сызык менен азыр чабуулга барды, бирок албетте кубаттуу сокку бул жерде болгон жок. Роман Шиловдун тосмону ийгиликтүү түрдө ишке ашырылган жок. Дал ошо Роман Шиловго тийген топ андан ары аянттын сырткы чийине чыгып, эсеп саны эми Кадамжайлыктардын пайдасына өзгөрүлүүдө. Экинчи сызыктан пайп соккуну узатты Урмат Капар уулу. Жана кайрадан эсеп санын 13-13 кылып теңеп койгонго жетишти. Салам Айлик командасынын башкы машыктыруучусу Андрей Анкудинов. Бул бир гана Салам Айликтин эмес, Кыргызстан курама командасынын дагы башкы машыктыруучусу экендигин маалымат иретине айтып коюшубуз керек. Баяман Мурзамамитовдун топту оюнга киргизүүсү ийгиликсиз. Жана бир упайды белек иретинде азыр атаандаштарына берип койду, жөн эле ачык айтканда. Өтө керемет сокку. Эдил Кадыровдун аткаруусунда ортодогу топ ортодогу тосмо тийген менен андан ары Кадамжай командасынын өнөктөштөрү, оюнчулары топтан ары өзүнүн карамагына сактаганга дээрлик мүмкүнчүлүгү болгон жок. Кайрадан чабуул жана тосмого тийген топ андан ары аянттын сырткы бөлүгүнөн орун алды. Жана эсеп саны кайрадан өзгөрүлдү. 15-14 Салам Айлик командасы астыга озуп чыкты. Жана бул жерде Торчо азыр аз жерден Салам Айлик командасына ийгилик тумаюуга жардам берип кое жаздады. Бирок ошентсе да Кадамжайлыктар өз учурунда коргонууда мыктылыгын көрсөтүүдө. Бош аймакка азыр топту узатууга аракет кылган, бирок ойлогон ою иш жүзүндө мыкты деңгээлде ашкан жок. Тагыраак анын бош аймакка узатылган соккусу аянттын ичин эмес, сырткы бөлүгүнө туш келди дагы. Упай кайрадан Салам Айликке берилет. Эдил Кадыровдун топту оюнга киргизүүсү ийгиликсиз. Анын узатылган соккусу өтө кубаттуу болгону менен тактык жагынан алсыз болуп калгандыгын биз байкасак болот. Он 17-15 Салам Айлик командасы дагы да болсо алдыда. Кыргыз волейболчуларынын ичинен эң бою узун спортчулардын бири болгон Роман Шилов азыр өзү топту оюнга киргизет. Анын соккусу өтө деле кубаттуу деп айта албайбыз, бирок ошол учурда атаандашына аны топту тосууга жөнөкөй иштерден эмес. Шиловдун соккусун тосуу. Кайрадан чабуул бар. Коргонууда азыр аз жерден жөнөкөй топту Кадамжай командасы топту тосууга өткөрө албай калды көрүнөт. Жана упай кайрадан Салам Айлик командасына 18-15. Жана Шилов кайрадан топту оюнга киргизет.
Романшиловдун узатылган соккусу ортодо торчуга тийип, андан ары Кадамжай командасынын оюнчуларын бир аз түшөлтүп койду. 20-15 жана бул 5 ұпай айырмачылыгында жеңилип жаткан Кадамжай командасы тыныгуу алганга мажбур. Кеңештерин бергенге жетишүүдө. Кайрадан сокку жана бул жерде Тосмону жарып өтүп, Кадамжайдын командасы 16-чы ұпайын өздөрүнүн капчыгына салды. 20-16. Салам Айлик алдыда азырынча. Нургазы Баятов кезектеги ұпайды командасына алып келүүдө. Уламдан улам биринчи партия аягына келип жетүүдө. Жана 21-16 азырынча. Салам Айлик командасы биринчи партияны өзүнүн пайдасына чечип коюуга жакын барууда. Эйс Урмат Капар уулунун аткаруусундагы Эйс анын узатылган соккусун Кадамжайлыктар токтотуу алган жок. Бул жерде Тосмо өзүнүн ишин аткарды, топтун чабуулдун мезин токтотконго жетишти. Андан ары контур чабуулда Салам Айликтин командалары эсепти 23-16-га жеткирип койду. Кадамжай командасы кезектеги чабуул жана Аспанжар Абитовдун аткаруусундагы Тосмо бул биретте ийгиликтүү болуп чыкты жана сет point жана команданын капитаны Урмат Капар уулу өзү топту оюнга киргизет. Кадамжайлыктар азыр акыркы аракети менен бул партияны сактап калууну көрөт жана ал аракети азырынча ийгиликтүү. Нурсултан Хашимов кезектеги ұпайды командасына алып келди. Бирок ошентсе дагы ортодогу айырмачылык 7 ұпай. Жана биринчи партияга чекитти. Азыр Аспанжар Абитов койду жана биринчи бөлүк ушунусу менен 25-17 эсебинде Салам Айликтин пайдасында жыйынтыкталды. Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча өлкө биринчилиги 2 лигада жүрөрүн маалымат иретин айтып кетели. Улуттук лига жана жогорку лига. Улуттук лигада күчтүү деген 8 команда ат салышат. Ал эми экраныңыздардагы бул жогорку лига. Бул жерде 12 команда чемпиондук үчүн күч сынап жаткан учуру. 12 команда 2 тайпага бөлүнгөн. А жана Б тайпасында дал ошол Салам Айлик жана Кадамжай командалары А тайпасында туш болгон. А тайпасынын алкагында Салам Айлик биринчи беттеште чаткалга жеңилип калганын жогоруда айттык. Ал эми Кадамжай болсо университет командасын утуп алган жайы бар. Мынакей эми экинчи биринчи турдун алкагындагы экинчи беттештер орун алууда. Жана Кадамжай менен Салам Айлик азыр экинчи партиянын жүрүшүндө кимиси мыкты экенин дагы да болсо далилдешет. Топтун биринчилеринен болуп Кадамжай командасы оюнга киргизген. Бирок бул жерде Тосмо канчалык деңгээлде өз ишин аткаргандыгы менен дал ошол Тосмого тийген топ андан ары аянттын сырткы бөлүгүнөн орун алып, алгачкы упайды Салам Айлик командасы өздөрүнүн пайдасына чечүүдө. Нурсултан Хашимовдун аткаруусундагы чабуул, бирок бул экинчи линиядагы оюнчу чабуулга бара жатканда сызыкты басып өтүп кеткендиктен упай дагы да болсо Салам Айлик командасына берилет. Узатылган сокку тама эмес. Анын жыйынтыгында бул партиядагы алгач упайын Кадамжайлыктар өз эсебинде жазууда. Коргонду жакшы
Жана Аспандияр Абитов бұл әрекетте мықтылығын көрсетуге жетішті. Роман Шилов. Жана бұл жерде команданың башқы турчусу либеросу Акматжан Сабыржан улы топту кабыл алууга катага жол берди. Өтө деле кубаттуу сок болгон эмес. Жана ал топту тосууга дээрлик мүмкүнчүлүгү болгон. Роман Шиловдун кайрадагы узаткан сокусу бул ирет Акматжан Сабыржан улы топту тосуп, андан ары командасына чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк берди. 4-2. Дагы да болсо Салам Айлик командасы алдыда. Beş-2. Кадамжайлыктар бул топту кабыл алууда ката кетирген жок. Азыр гана чабуулга барган. Мына бул чабуулдун дагы мизин кайтарууга жетишти. Бирок азыр кийинки чабуулду Нургазы Баятов аткарат. Жана ортодо топ Кадамжайдын оюнчусуна тийип кетип, анын жыйынтыгында упайды Салам Айликке ыйгарылат. 6-2. Сокку бар, жана ошол учурда коргонут Салам Айлик командасын оюнчулар тарабынан мыкты. Азамат бул жерде Салам Айликтин либеро оюнчусу Элеман Сулаймановдун аракеттерин баалап коюшубуз керек. Командасына упай алып келбесе дагы 2 ирет болгон күчү менен атаандаштарын соккусун тосууга мыкты аракеттерин көрдү. Дагы да болсо командасына топту алып келип берген, бирок бул ирет Урмат Капар уулунун соккусу ийгиликтүү болуп чыккан жок. Нурсултан Хашимов, Кадамжай волейбол клубунун өкүлү, топту оюнга киргизет. Дагы да болсо Кадамжай командасында азыр чабуул жасаган мүмкүнчүлүк. Экинчи сызык менен пайып соккусун жасады жана бул учурда мындай соккуну тосууга Салам Айликтин оюнчуларында мүмкүнчүлүк болгон жок. Мыкты деңгээлде тосмону ашырып түшүрүүгө аракет кылган жана экинчи эле дал ушундай аракет. Жана бул учурда Кадамжайдын оюнчулары бири-бирин түшүнө алышкан жок. Анын жыйынтыгында 7-нчи упай дагы Салам Айлик командасына жазылды. 7-5. Бишкектен келген команда алдыда азырынча. Азамат бул жерде Ниязбек Жеңишбек уулу борбордук бөлүктөн чабуулга барган жана анын соккусу өтө бир кубаттуу болгондуктан ал топко реакция кылууга Салам Айликтин либеросунда убакытта болгон жок. Бул жерде реакциясын мыкты экенин далилдөөдө. Топ өтө бир торчого тийип, андан ары жерге келе жатканда либеро оюнчусу топту сактап калган, бирок анын аракетин азыр анын өнөктөштөрү баалай билген жок. Тагыраак айтканда, ал топту канчалык сактаган менен андан ары чабуул жасаганга мүмкүнчүлүктөрү болгон жок Салам Айликте. Эми гана чабуулга барат жана команданын капитаны Урмат Капар уулу кезектеги упайды командасына алып келип 8-7 эсебинде астыга чыгууда. Дагы да болсо Роман Шилов кайрадан аянтка келди. Ал команданын либеросу Элеман Сулаймановду алмаштырды. Бул жерде кол Кадамжай командасынын оюнчусунун колу торчуга тийип кеткен деген өңүттө жана упай Салам Айлик командасына берүүдө. Мыкты деңгээлде толук менен топ өткөргөн, бирок өз учурунда андай соккуну биздин кайтаруу менен андан кийин
чабуулга барган Салам Айлик командасынын оюнчулары жана ишенимдүү кубаттуу соккунун натыйжасында 17 эсебинде азыр алар алдыга озууда. Кийинки соккуну биз көрөбүз. Пайп соккусу Урмат Капар уулунун аткаруусунда жана Упай азыр Салам Айликке эмес кадам жайга берилет. Түңдүнө себеби дегенде дал ушул экинчи сызыктан келе жатып ал оюнчу сызыкты басып жиберген. Андыктан Упай бул жерде кадам жайга берилет. Андан кийинки топ ойнотууда Роман Шилов эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбай кубаттуу сокку менен командасын кайрадан астыга чыгарып 3 топ айырмачылыкты командасына алып келүүдө. 11-8. Баяман Мурзамамитов азыр топту торчодон өйдө өткөрө албай катага жол берди дагы. Ал менен кошо 1 упайды атаандаштарына берип койду. Чабуул бар, бирок ал чабуул ийгиликсиз. Жана Кадамжай командасы дагы да болсо эсеп санын кыскартып бара жаткан учур ортодо айырмачылык 1 упайга чейин кыскарды. Жана топ Кадамжай командасында азыр. Жай гана топты өткөргөн Роман Шилов өз учурунда топко мыкты реакция алган. Андан нары Салам Айликтин узатылган соккусу Кадамжайдын тоспосун жарып өтүп кезектеги упайды Бишкектин командасы алууда. Эдил Кадыров бул ирет дагы топты оюнга киргизүүдө катага жол берди. Андыктан эсеп саны азыр дагы да болсо минималдык чекке келди. 12-11. Тосмодо Урмат Капар уулу өз ишин мыкты аткарды дагы да болсо ортодогу айырмачылыкты 2 упайга чейин өзгөртүүгө жетишти. Роман Шилов анын соккусун тосуу бир аз Акматжан Сабыржан уулу үчүн оңойго турбай жаткан учуру. Азыр мына пайп соккуну ишенимдүү түрдө аткарды Кадамжайдын оюнчусу Бегайли Абдил Аким уулу. Жана анын аракети менен кайрадан эсеп саны кыскарууда. Абул жерде Салам Айлик оюнчусунун катага жол берүүсү менен эсеп саны теңелди. 13-13. Кайрадан чабуул жасап жатып катага жол берди Салам Айлик оюнчулары. Жана Кадамжай эми уламдан улам атаандашына жакындап келип Атургай азыр алдыга озуп чыгууга да жетишти экинчи партиянын жүрүшүндө. Чабуул бар жана 11-катар саны менен ойун алып барган Аспандияр Абитов мыкты чабуулга барган. Анын соккусу тосмого тип, андан дары аянттын сыртынан топ түшкөн. Эсеп саны кайрадан тең 14-14. Кадамжай командасынын чабуулу жана тосмо өз милдетин 100% деңгээлде мыкты аткарды. 15-14. Салам Айлик алдыда. Кайрадан тосмо өз ишин мыкты аткарда. Бүгүнкү күндө Салам Айлик командасынын тосмосу көп учурда упай иштеп табууда. Эми Кадамжай команданы азыр тыныгып алып, дал ушул тосмону кантип жарып өтүшүбүз мүмкүн деген ойду дагы ойлонушу жакшы болмок. Кайрадан мына тосмо, бирок бул ирет Кадамжайлыктар кайрадан коргонууда мыктылыгын көрсөтө алышты.
Чабуулга азыр Саламайлык командасы оюнчулары барат. Атандаштарына караганда Кадамжайдын тосмосу азырынча ийгиликтүү эмес. Тагыраагы упай алып келе тургандай тосмо болгон жок. Буга чейинки аракетинде тосмону ишке ашырышкан, бирок тосмого тийген топ андан нары аянттын сыртына чыгып кеткен. 17-14 эсебинде Саламайлык командасы азырынча алдыда. Жана бул учурда Кадамжай командасынын либеросу, башкы турчусу Акматжан Сабуржан уулу тайм-аут алууда. Өз кезегинде Андрей Анкудинов шакирттерине маанилүү кеңештерди айтып жаткандай. Жана бул 30 секундалык тыныгуда аягына келип жетти. Тайм-аут болгон 30 секундга гана созулат. Эми топту кайрадан оюнга Саламайлыктын оюнчулары киргизмекчи. Азамат Ниязбек Жеңишбек уулу бул жерде катуу сокку менен тосмону жарып өтүү мүмкүн эмес экендигин түшүндү. Айтор жөн гана тосмону алдап бош аймакка топту жөнөткөн жана командасына кезектеги упайды алып келип берүүгө жетишти. Кайрадан Кадамжай командасы да ушундай аракетти көрүүдө. Алар чабуул жасаганда упай алуу дээрлик оор экендигин түшүндү. Жөн гана акылга салып куулук кылуу менен азыр эсеп санын 1 упайга чейин кыскартууга жетишти. 16-17. Жана эсеп сан азыр теңме-тең. Саламайлыктын оюнчулары акыркы аракеттерин азыр катанын артынан катага жол берүүдө. Жана анын жыйынтыгында азыр Андрей Анкудинов өзү тыныгуу алууга мажбур. Кадамжай командасы оюнчусу кезектеги топту оюнга киргизүүнү ишке ашырат. Жана чабуул буктуу деңгээлде ишке ашырды. Экинчи аракети менен Аспанжар Аббетов өтө бир кубаттуу сокку жасаган. Жана мындай топту мезин кайтаруу Кадамжай үчүн дээрлик мүмкүн эместей көрүнүш болду. 18-17. Бул жерге топту кабыл алууда либеро Саламайлык либеросунда топ кирген жок. Андыктан упай кайрадан эле Саламайлык командасында. Тыныгуудан кийин командалар кайсы команда тыныгуу алса ошол команда ийгиликтүүрөөк оюн өткөрүп жаткандай. Буга чейин Саламайлык тыныгуу алды эле, андан кийин оюну жүрүшүп жатканын байкасак болот. Дагы да болсо азыр чабуулга барат. Жана аз жерден азыр топту жоготуп коюу аз гана калган. Саламайлык эми гана чабуул Кадамжайга ишке ашырат, бирок бул ишке ашырган жок. Жана эми гана 5-катар сан менен ойун алып барган Нургазы Баятов командасына керегине жарап эсеп санын 20-17ге өзгөртүп салды. Тыныгуудан кийин дароо катары менен 3 упайды Саламайлык командасы утуп алды. Жана дагы да болсо жеңиштик жолун улап бара жаткандыгын биз байкасак болот. Тосмо кайрадан эле неченчи ирет бүгүнкү күндө темирде бекем тосмо Саламайлыкке упайдын артынан упайды алып келүүдө. Аспанжар Абитов дагы да болсо тосмо өз ишин жаман эмес аткарда, бирок мына экинчи аракет менен азыр Кадамжай командасы эсепти кыскартууга жетишүүдө. 18-21. Узатылган сокку бар. Бул ирет Эдил Кадыров топту торчондун өйдө багытай алган жок.
19-21. Ортодогы айырмашылық 2 ұпай. Бұл жерде топту азыр таш маселе жаралып қалды. Жана кайрадан бұл топту ойынға Кадамжай командасының ойыншылары киргизет. Бұл жерде біраз қалыстар қатаға ол берді өнді көрінеді. Жана чабуул бар, жана ұпай Салам Айликтин пайдасына чечилүүдө. Нургазы Баятов топты ойынға киргизет, жана өтө эле кубаттуу сокку. Анын жыйынтыгында ұпай Кадамжай командасына жазылат. 20-22. Эдил Кадыров азыр дагы да болсо Салам Айликтин пайдасын ұпайды иштеп табууда. Негизги жылдысы Роман Шилов болгонуна карабастан азыр дал ушул Эдил Кадыров, Нургазы Баятов мыкты беттешти өткөрүп командасында байма-бай ұпайларды алып келип берүүдө. Кадамжай командасы азыр экинчи сызыктан чабуулга барат. Эми болсо чабуулду Эдил Кадыров ишке ашырган, бирок Эдил Кадыровду буга чейин бир аз өтө мактап койдум окшойт. Бул аракетинде ал жада калса топту ортодогу торчодон ашыра алган жок. Дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Роман Шилов жана 24-чү ұпайды командасына алып келди, жана сет point 24-21. Чабуулга барды, өтө ишенимдүү түрдө, жана Нурсултан Хашимовдун аракетин биз баалап коюшубуз керек. Керемет сокку. Жада калса Салам Айликтин мыкты оюнчулары бул соккуну биздин кайтара алышкан жок. Дагы да болсо сет point 1 ұпай калды. Роман Шилов өзү бул ирет дагы бул партияга чекит койду. 25-22. А тайпасында жайгашкан Кадамжай менен Салам Айлик командалары бири-бирине каршы беттеш өткөрдү. 3-чү партия, алгачкы 2 партияны ишенимдүү түрдө Салам Айлик командасы жеңишке жеткен. 25-17, 25-22 эсебинде. Эми биз 3-чү партияга кезек беребиз. Мүмкүн дал ушул партия чечүүчү болуп калышы толук ыктымал. Алгачкылардан болуп топту мынакей Салам Айликтин оюнчусу Баяман Мурзамамитов оюнга киргизген, бирок анын бул аракети ийгиликсиз. Жана алгачкы ұпай Кадамжай командасынын пайдасында. Роман Шиловдун чабуулу ишке ашкан жок, себеби Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткара алды. Бирок андан ары экинчи теп менен узатылган чабуулда ортодогу Тосмо чабуулдун бизин кайтара алган жок. Бекзат Акбатов мыкты деңгээлдеги чабуул ишке ашкан, бирок топ аянтчанын сырткы бөлүгүнөн орун алды. Эки бир Кадамжай дагы дол салды да, бул жерде Бекзат Акбатов биринчи топту кабыл катага жол берди. Биринчи топту мындай таризде кабыл алуу эми албетте ойго келбеген нерсе. Катага жол берип койду Бекзат.
Бирок бул ката иретинде Кадамжай командасынын оюнчусу дагы жооп кайтарды. Анын жыйынтыгында каталар боюнча дагы эсеп 1-1. Ал эми эсеп саны азырынча 3-2 эсебинде Кадамжайлыктар алды да. Салам Айлик утулуп жаткан кезде дал ушул Роман Шилов топ оюнга киргизет жана анын алгачкы аракетинде команда эсепти теңөөгө жетишти. 3-3. Роман Шилов. Роман Шиловдун соккулары кубаты жагынан өтө күчтүү, бирок топ чыгарып берүүдө анын кубаттуулугу бир аз жайыраак экендигин биз байкасак болот. Анын дал ушул чабуулга чыгып бара жатканда узатылган соккуларынын күчү күчтүү. Дагы да болсо Кадамжай командасы 3-чү партиянын жүрүшүндө ийгиликтүүрөөк атаандаштарга караганда. Анын жыйынтыгында азыр 5-3 эсебинде алдыда бара жаткандыгы анык. Чабуулга барат жана өз учурунда кубаттуу соккуну жасаган жана болгон күчү менен Акмалжан Сабыржан уулу бул соккуну тоскон. Бирок ал канчалык соккуну тоскону менен топту аянттын ичине калтыра алган эмес. Бул жерде эреже бузуу Салам Айлик командасынын оюнчулары тарабынан болду жана анын жыйынтыгында топ кайрадан Кадамжай командасына берилди. Чабуул бар, бирок коргонууда Салам Айлик кайрадан мыкты. Ал эми Аспандияр Абитовдун узатылган соккусу азыр эсеп санын 1 упайга чейин кыскартууга жетишти. 6-5. Жана Аспандияр Абитов өзү азыр топту оюнга киргизет. Бул жерде Өмүрбек Холбеков бир аз шашып кеткендөнөт. Пас чыгарып берүүчү оюнчу Өмүрбек Холбеков пас чыгарып берүүнүн ордуна өзү дароо эле тосмону ашырып жай гана сокку узатууну туура көргөн, бирок ал сокку ишенимдүү түрдө, ийгиликтүү түрдө ишке ашкан жок. Дагы да болсо Салам Айлик командасы мыктылыгын көрсөтүүдө. Топ дагы да болсо оюнда азыр экинчи линияда менен чабуулга Кадамжайдын оюнчулары барган. Анын аракети ийгиликсиз болгону менен ага жооп беретинде Салам Айликтин оюнчусу дагы экинчи сызыктан келип пайп соккусун жасаган, бирок бул аракет дагы өз учурунда ийгиликтүү болуп чыккан жок. 7-6 Кадамжайлыктар кайрадан алдыга чыгууда. Эми эсеп саны теңөөлүүдө 7-7. Бекзат Акматов. Жана эсеп саны теңелгенден кийин аянтка кайрадан Роман Шилов чыгууда. Жана дал ушул Роман Шилов азыр чабуулда командасына пайда алып келип бериши мүмкүн. Талант Адам уулунун узатылган соккусу аянттын сыртынан орун алды, бирок Кадамжай командасынын капитаны Өмүрбек Холбеков бул сокку жасаган учурда атаандаштын колуна тийип кеткен деген ойду айтууда. Дагы да болсо топ оюнунда Кадамжай командасынын кезектеги чабуулун биз көрөбүз. Жана бул ирет дагы чабуул ийгиликсиз болуп чыкты. Жана 9-7 мынакей Салам Айлик командасы азыр алгач бул партиянын башталышынан жеңилип жаткан Агростан азыр астыга оозуп чыгууга жетишти. Роман Шиловдун узатылган соккусу Тосмо өзүнүн милдетин аткара алды. Жана Тосмуда Роман Шилов мыктылыгын көрсөттү. Роман Шилов аягына чейин оюн алып барганын бул ирет дагы далилдөөдө.
Жана есеп саны 17 болгон кезде Кадамжай командасынын оюнчулары тайм-аут алууда. Командалар кайрадан аянтка кайтып келди жана 3-чү партия азыр кайрадан уланууда. Азырынча 17 эсебинде Салам Айлик командасынын пайдасында. Буга чейинки эки партиядагы Бишкек командасынын пайдасына чечилген, андыктан бул партия чечүүчү болуп калышы толук ыктымал. Салам Айлик командасы дагы да болсо чабуулда, Кадамжайлыктар болгон күчү менен коргонууну аракет кылышууда. Экинчи сызыктан келип узатылган сокку кайрадан упай алып келди Салам Айлик командасында. Ал учурда алмашуу бар Кадамжай командасынын оюнчусунда. Нажимидин Айылжан уулунун ордунда Бегал Абдылаким уулу чыгууда. Биринчи топту кабыл алууда бир аз ишенимсизге оюн алып барганы менен андан ары чабуулда Кадамжайлыктар өтө кубаттуу сокку жасаганга жетишти. Кадамжай командасы азыр чабуулга барат. Жок, бул жерде жай гана топту бош аймакка узатып коюуну туура көргөн. Топ дагы да болсо оюнда жана Кадамжай командасы дагы бир ирет чабуулга барып көрмөкчү. Бул ирет дагы Салам Айлик командасынын оюнчулары ийгиликтүүрөөк болуп чыкты. 12-8. Жана алмашуу орун алат бул жерде. 8-чи катар сан менен оюн алып барган Айзим Кутманалиев талаага чыгат оюн таласына. Алимбай Аман Мурзаманбитов болсо оюн таласын тиешелүү түрдө таштап кетет. Жана Тосмо бул иреттагы Бекзат Акматовдун койгон тосмосу ийгилик жаратып командасына дагы бир упайды алып келүүдө. Айзим Кутманалиев жаңына оюн таласына чыккан оюнчу өзү топту чыгарып берүүнү жасаган, бирок ийгиликсиз. Бирок ошентсе дагы анын командасы азырынча алды да 13-9 эсебинде. Кадамжай командасынын тосмосу дагы азыр өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. Жана 10-чу упайды Кадамжай командасы алууда. Акыркы аракеттеринде упайларды топтой баштаган Кадамжай командасы бул беттеште дагы да болсо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүктөр дагы да болсо бар экендигин сезишүүдө. Бекзат Акматов топту оюнга киргизди жана Тосмо кайрадан өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. Экинчи рет Тосмо өзүнүн сөзүн айтты. Бирок дагы да болсо чабуулдун артынан чабуул жасап, акыры бул упайды өздөрүнүн капчыгына салганга жетишти Кадамжай командасы. 11-14. Бүгүнкү күндө Тосмо азыр Салам Айлик командасына мыкты деңгээлде упайларды алып келип берип жатса, Кадамжайдын
Тосмосу biraz өзүнүн милдетин аткара албай жаткан учуру. Бекзат Акматов азыр топту кабыл алууда biraz катага жол берип койду. Анын жыйынтыгында кезектеги упай дагы Кадамжай командасына берилет. Ортодо оторчу азыр Кадамжай командасына ийгилик алып келип бир упайды кошо алып келди. Жазады азыр гана мынтип Тосбой өз ишин 100% мыкты аткарган менен упайды алып келген жок. Эми гана Салам алейкум Тосбойсун жарып өтүүгө Кадамжайдын оюнчуларынын соккусу ишке ашты. Салам алейк. Биринчи турдун аркалыгында дагы 4 беттеш өткөрөт. Андыктан экинчи беттештери бүткүчүн жумшабастан эрте бул беттештин тагдырына чекит коюп, андан ары өзүнүн жүрүшүн улантууга аракет кылмакчы. Бирок албетте жогоруда биз белгилегендей волейбол 3 партияга чейин жана ар бир партия 25 упайга чейин аягына чейин уланарын биз белгилегенбиз. Азыр кайрадан орун алмашуу болду. Баяман Мурзамамитов кайрадан талаага чыкты. Ал эми Газим Кутманалиев болсо оюн таласын таштап кетүүдө. Мыкты деңгээлдеги чабуул Урмат Капар уулунун аткаруусунда жана эсеп саны азыр кайрадан Салам алейкум пайдасында. Он алты эсеп. Кадамжай командасы дагы өзүнүн ойдун таап атаандашына таңгулап баштагандай. Топ дагы да болсо оюнда Кадамжай командасы чабуулга барышы керек. Жай гана акылга салып топту өткөрүшүдө бири-бирине. Эми гана Кадамжай командасы кубаттуу сокку жасады, бирок дагы да болсо Салам алейкум Тосмосу темирдей бекем. Дагы болсо Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. Салам алейкум командасында жана Урмат Капар уулу өтө керемет соккуну ишке ашырды жана ортодогу айырмачылыкты 2 упайга чейин жеткирүүдө 18-16. Эми бул жерде Аспандияр Абитов катага жол берип койду. Топту так эмес багыттап. Жана кайрадан катага Салам алейкум оюнчулары жол берди жана эсеп саны теңелди 18-18. Үчүнчү партиядагы тиреш кызыгуу дагы да болсо өзүнүн нугунда уланууда. Эми гана Бекзат Акматов ийгиликтүү чабуулга чыкты жана командасын алдыга оозуп чыгарууда жардам берди. Романшилов кайрадан либеро оюнчуну алмаштырып оюн таласына чыкты. Жана бул соккудагы азыр
Салам Айнике ұпай алып келіп беруді 20-18. Бұл беттештің жалпы беттештің тағдырына чекет қоюға Салам Айник үшін 5 ұпай қалды. Ошол учурда бұл беттешті жеңіп алуға Кадамжай командасында мүмкіншілік дағы да болса сақталуда. Экинчи линия менен мыкты чабуул жасаган, бирок коргонууда Салам Айниктин оюнчулары мыкты. Бул жерде Нурсултан Хашимов топко табай тие алган эмес. Жана жыйынтыгында атаандашына упайды берип койду. 21-18. Жана эйс Нургазы Баятов 22-нчи упайды командасына алып келди. Демек, ал өзүнүн жеңиштик жолун дагы да болсолайт. Бул ирет Кадамжайдын оюнчулары топту тосуга жетишкен, бирок андан ары чабуул жасаганга мүмкүнчүлүктөрү болгон эмес. Тосмо мыкты ишке ашырып, бирок экинчи аракетинде Кадамжайлыктар дагы да болсо чабуул жасоо менен эсеп санын кыскартууга аракетин көрүүдө. 22-19. Өтө керемет сокку. Тагыраагы Бекзат Акматовдун аткаруусунда каршылаштардын эки оюнчусуна турган Тосмону алдап бош аймакка топту узатууга жетишти. 23-19. Экинчи сызык менен соккуну Аспандияр Абитов ишке ашырган, бирок анын соккусу торчону ашып түшө алган эмес. 23-20. Матч point 24-нчи упайдын алышты азыр Салам Айник командасы. Жана бул беттешке чекит коюуга бир гана упай калды. Бекзат Акматов топту оюнга киргизет. Биринчи сет point. Кадамжайлыктар азырынча бул партиядагы жеңишти атаандаштардын берүүгө шашпайт. 21-нчи упайын алууда. Экинчи рет матч point. Роман Шилов бул иретте беттештин тагына чекит коюуга жакын барганы менен анын узатылган соккусу ийгиликтүү болгон эмес. 24-22. Дагы да болсо матч point сакталууда, бирок Кадамжайлыктар болгон күчү менен бул партияда атаандаштыкты жаратууда. Топту оюнга киргизүү бар жана аянттын ичине түшүүдө. Бул жерде Салам Айниктин либеро оюнчусу Элеман Сулайманов бираз катага жол берип койду. Ачык айтыш керек. Жана ортодогу айырмачылык 1 упай 23-24. Азыр кийинки аракет менен эсеп санын теңеп коюуга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жол болсо азыр чекит коюлабы? Жок. Азырынча топ оюнда. Дагы да болсо эки команда тең мыкты эрүүл жүргүзүүдө. Жана бул аракет жана Аспандияр Абитовдун узатылган соккусу аянттын сырткы берүүнөн орун алды. Жана эсеп 24-24. Кадамжай командасы бул партиядан жеңишти Салам Айникке бербей жаткан учур азырынча. Жада калса жеңишти өзүм алам деген жакшы ойлору бар. Азыр мына дал ушул Кадамжай командасы чабуулга барат. Жана бул ирет Тосмо дагы да болсо өз ишин аткарууда. Экинчи ирет чабуул, жана дагы да болсо чабуул мыкты деңгээлде. Жана бул аракетти кайрадан упай Салам Айник командасында. Жана 25-24 болгон
Учурда эсеп саны Кадамжай командасы кайрадагы кезектеги тыныгуун алды. Жана матч point. Романшилов азыр буга чейин бир нече партияда өзүнүн сөзүн айтып чекит койгон. Эми жалпы оюнга чекит коюуга жакын келүүдө Романшиловдун аткаруусундагы соккун көрөбүз азыр. Романшилов Кадамжай командасы топту кабыл алууда жана эсеп саны 25-25. Бул беттеш чагында азыр бүтпөйт, өңдөнөт. 27 ұпайға чейин эми. Эскерте кетсек, ортодогу айырмачылык 2 ұпай болмоюнча беттеш улана берет. Кадамжай оюнчулары топту оюнга киргизет. Чабуул бар жана өз учурунда коргонуу бөлүгүндө мыкты оюндарды өткөрүүдө Кадамжай командасынын өкүлдөрү. Дагы да болсо топ оюнда чабуул. Бул ирет Азамат команданын башкы машыктыруучусу өз учурунда топту сактап калганы менен андан ары өдүктүрүштөрү бул аракетти колдоп кете алган жок. 26-25. Дагы бир ирет матч point. Жана дал ушул сокку азыр беттешке чекит коюшу керек эле жок. Жана Кадамжайдын оюнчулары беттешти бүтөөрүнө каршы дагы да болсо атаандаштыкты жаратууда 26-26 Кадамжайдын оюнчулары Азамат. Жана 27-26 азыр 3-чү партияны жеңип алууга жакын барууда. Жана сет point, матч point эмес, себеби дегенде буга чейинки 2 партияны Салам Алик командасы жеңген. Сет point Кадамжай командасынын аткаруусунда. Жана аз жерден азыр Салам Алик командасы топту өткөрүп жибере жазат. Жана 28-26. Жана 3-чү партия ошентип Кадамжай командасынын пайдасына чечилди. Биз эми 4-чү партияны дагы көрөбүз. Өтө бир керемет беттеш. Салам Алик беттешке чекит коюуга өтө жакын барган. Бирок Кадамжай командасынын оюнчулары беттешти оңой эле жеңилип бербейбиз деп өздөрүнүн сөзүн айтууда. Эми биз 4-чү партияны көрүп калабыз. Оюнчулар оюн талаасына чыкты жана Кадамжай Салам Алик беттешиндеги 4-чү партия азыр старт алат. Өтө керемет эрөөлдү биз көрүүдөбүз. Өзгөчө мынакей 3-чү партияда өтө кызыктуу оюндар орун алды. Кадамжай командасы болгон күчү менен, акыркы аракеттери менен күрөш жүргүзүп, аягында тиши менен 3-чү партияда жеңишти тартып алды Салам Аликтен. Анын жыйынтыгында мынакей 4-чү партияны ойногонго да мүмкүнчүлүк алып отурат. Эгерде бул партия Салам Аликтин пайдасына чечиле турган болсо, албетте беттеш токтотулат. Эгерде Кадамжай командасы утуп кете турган болсо, биз чечүүчү 5-чи партияны дагы көрүп калабыз. Анда эмесе баштадык. Романшилов чүү дегенде эле 1-чи упайды командасына алып келүүдө. Мүмкүн Романшилов ошол соккуну 24-22 болгон кезде жасаса, азыр Салам Алик дагы жакшы маанайда эс алып турмак. Кадамжай командасынын азыр маанай жакшы болушу шарт, себеби дегенде өтө бир керектүү учурда керектүү партияны жеңип алган жайы бар. Бул жерде Романшилов катага жол берди. Топко жете бербей, андан ары чабуул жасаганга жолсо сокку узатууга жетишкен жок.
Чауылға азыр Романшилов барат жана есеп саны 2-1. Бұл 3 ұпайды дең Романшиловтың пайдасына десек болады. 2 ұпайды азыр өз командасына иштеп тапқан, 1 ұпайды Шиловтың қатасынан улам Кадамжай командасы ұпай иштеп тапқан. 2-1. Эми Романшилов өзі. Топты ойынға кіргізмекші. Романшилов топты ойынға кіргізді. Анан ары Чауыл жасағанға мүмкіншілік болған жоқ. Эми ғана Кадамжай командасына Чауыл ишке ашат. Бегали Абдилаким уулу есеп санын теңеп қойды. 2-2. Бұл екі команданың тирешінде дал ушул команданың тосболору бири-бири менен тирешкен. Учурда пайда Салам Айликтин эсебинде жазылды. 3-2. Жана бул жерде эмне кылды? 3-чү катар сан менен оюн алып барып жаткан Кадамжай командасынын оюнчусу Бегали Абдилаким уулу жөнөкөй топту азыр өткөрүп жиберди. Анын жыйынтыгында эйс жасап командасына 1 ұпайда алып келгенге жетишти. Коргону бөлүгүндө жакшы экинчи сызыктан чуркап келип мыкты аракетти көргөн. Бирок ал аракет ишке ашкан эмес. 4-3 Салам Айликтин пайдасында. Кайрадан Тоспо Салам Айликке ұпай алып келіп берді. Беш-үч. Жана Салам Айлик өзі азыр топты ойынға киргизишет. Коргонуда мыкты, экинчи сызыктан Чауылга барган. Жана Кадамжай командасы уламдан улам эсеп санын кыскартып бара жаткан учуру. Азыр Кадамжай командасы оюнчусу Ниязбек Жеңишбек уулу талага чыкты. Ал команданын либеросу Акматжан Сабыржан уулуну алмаштырды. Өтө ыңгайсыз пас чыгарып берүү болгон, бирок ошентсе дагы акыры Чауыл жасаганга мүмкүнчүлүк болду. Дагы бир ирет Чауыл коргонуу бөлүгүндө Кадамжай командасы азыр мыкты оюн алып барып жатканын белгилеп кетишибиз керек. Экинчи сызыктан сокку коргонуудагы начар эмес. Эми гана узатылган сокку Бекзат Акматовдун аткаруусунда ортодогу атаандаштарынын колуна тийип, андан ары чийинди таштап кеткен. Жана 6-4 эсебинде азырынча Салам Айлик командасы бул партиянын дагы утуп жаткан учуру. Тоспо өз ишин мыкты деңгээлде аткарууда. Кайрадан Чауылга азыр Салам Айлик командасынын оюнчулары барды. Чауыл артынан Чауыл жана коргонуу азыр
мыкты деңгээлде. Жада калса буту менен дагы коргонуда өздөрүнүн жакшы жактарынан көрсөтүүдө. Топ кайрадан оюн жүрүшүндө жана бул аракетинде Ниязбек Жеңишбек уулу атаандашын алдайм-дөгөн оюн алдын ала окуп, атаандашын алдап койду. Керемет Ниязбек Жеңишбек уулу. Роман Шилов өз сөзүн, бул партиядагы өз сөзүн азыр гана айтты. 7-5. Алгачкы бул партиядагы алгачкы пайларды Роман Шиловдун пайдасында болгон. Андан кийин ал алмашууга кетип, азыр гана кайрадан чыгып, өзүнүн алмашуудан чыккандан кийинки алгачкы сөзүн сүйлөдү. Жеңиштик жолун азыр Салам Айлик командасы улап бара жаткан учуру. Алардан улам ортодогу айырмачылыкты арттырууда Салам Айликтин оюнчулары. Жана буга чейин өзүн мыкты деңгээлде көрсөткөн Ниязбек Жеңишбек уулу бул ирет ийгиликсиз аракетин дагы жасап койду. Коргондуда дагы да болсо мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана чабуулга барат Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарууда. Жана кайрадан Роман Шилов 2 ирет Тосмону мыкты сактап, эсеп санын азыр 15-ке айлантууда. Роман Шилов бир гана чабуулда эмес, ошол учурда Тосмо курууда дагы мыкты экендигин далилдөөдө бүгүнкү беттештин жүрүшүндө. Бул ирет Кадамжайдын Тосмосу дагы жаман эмес. Бекзат Акматов чабуулга бара жатып катага жол берди дагы. Атаандашына 1 упай берди. Роман Шиловдун узатылган дээрлик 90% соккулары кайра артка кайтпай жаткандыгын биз байкодубуз. Эгерде кайткан учурда дагы ал топ аянттын ичине эмес, сыртына кайтып жаткандыгын биз көрөбүз. Роман Шилов албетте Салам Айликтин негизги оюнчусу, лидери деп айтсак болбойт. Катагы болбойт. Кадамжай командасынын оюнчусу Бегайда Абдилаким уулу Роман Шиловдон кем калбай тургандай соккуну жасады. Ачык айтышыбыз керек. Дагы да болсо топ оюнда Азамат бул жерде болгон күчү менен Салам Айликтин либеро оюнчусу Элеман Сулайманов өзүнүн аракетин көрдү. Бирок ошентсе дагы азыр упай. Кадамжай командасында жана эсеп саны дагы да болсо кыскарууда 11-9. Ортодогу айырмачылык 5 упай болчу буга чейин. Азыр болгону 2 упай. Демек, Кадамжай командасы дагы да болсо бул партияда Салам Айликке оңой эле атаандаштык жаратпайт деген түшүнүктөн алыстатууда. Роман Шилов сокко жасаган, бирок ортодо оюнчулар торчого тийип кеткендиктен азыр кезектеги упайды Кадамжай командасы өздөрүнүн капчыгына салды. 11-10. Дагы да болсо топ оюнда Кадамжай командасын чабуулун көрөбүз. Жана Роман Шилов Тосмодо кезектеги упайды командасына алып келип берди. 12-10.
Келдибек Абдинаби уулу Салам Айлик командасын көп ұпай айырмашылығында алдыға озып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Дагы да болсо эсеп санын 1 ұпайга чейин кыскартууга жетишти. Эми гана мынакей Тосмо бул жерде өз сөзүн айтып, эсеп саны теңөлдү 12-12. Жана тайм-аут азыр Андрей Анкудинов алууда. Ошол эле футбол болобу, ошол эле волейбол болобу биздин курама команданын ийгиликтери акыркы жылдары жаман эмес, андыктан мындай практика тескеринче пайда алып келип берип жаткандай. Азыр тыныгуудан кийин упайды Салам Айликтин оюнчулары өздөрүнүн капчыгына салды, 13-12. Жана тыныгуу аларга албетте пайда алып келгенин кабар берет. Дагы да болсо бул жерде Тосмо жолугушуу Андрей Анкудинов өздөрүнүн шакирттерине тагыраагы Тосмо турууда чоң бир чеберчилик менен мыкты деңгээлде үйрөткөнү бул жерде билинүүдө. Дагы да болсо Тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарган, бирок Тосмого тиген топ андан нары чийиндин сырткы бөлүгүнөн орун алып калды. Азамат коргонууда Каламжай командасы мыкты. Андан нары топтагы таза оюн. Жана эми болсо мынакей Кадамжай билинбестен бул беттештеги 14-чү упайды өздөрүнүн капчыгына салууда. Эгерде азыр 4-чү партияны Кадамжай командасы жеңип ала турган болсо, биз 5-чү партияны дагы көрүшүбүз толук ыктымал. Экинчи сызыктан чуркап келип сокку узатты команданын капитаны Урмат Капаров уулу. Жана бул аракети командага упай алып келип берди. 15-14. Салам Айлик азыр астыга чыгууда. Керемет Бегайли өзүнүн мыкты аракети менен атаандаштарын алдап өткөнгө жетишти. Кадамжай командасы кезектеги топты оюнга киргизет. Жана Бекзат Акматовдун кезектеги соккусу Салам Айлик командасына упай алып келип берүүдө. 16-15. Бул жерде Кадамжайдын оюнчулары азыр макул эмес, жада калса оюнчулар эмес, машыктыруучулардын катарын толуктаган инсандар дагы азыр башкы калыскап өздөрүнүн макул эместигин билдиришүүдө. Дагы да болсо топ оюнда жана Кадамжай командасы азыр чабуулга барат. Жана Тосмо өзүнүн ишин мыкты аткарганы менен бул ирет Тосмого тийген топ андан нары чийинди таштап кетүүдө. 17-16. Ортодогу айырмачылык 1 упай. Дагы да болсо бул беттештин бул партиянын тагдыры чейинишкен бойдон калууда. Романшиловдун соккусу жана упай. Жогоруда мен айткам, Романшиловдун соккусу эгерде оюнчулар тоскон күндө дагы тосулган топ андан нары аянтты таштап кетүүдө деп. Дал ушундай эле көрүнүш азыр дагы кайталанды.
Бұл жерде ойыншылар аз бір-бірімен biraz талашып қалды. Жана Тосмо өз сөзін қайрадан айтты дағы. Кезектегі ұпай Салам Аликтің пайдасында. Бұл жерде топты қаулыда biraz қатаға жол берді. Қадамжайдың ойыншылары анын натыйжасына чабылды. Қалышу Салам Аликтің ойыншылары ешкі ашырды. 20-16. 20-16 жана бұл партияда ғана емес, жалпы де беттештегі жеңішіне Салам Алик командасы жақындап келуде. Бирок шашпай тұрушыбыз керек. Ар бир партия 25 ұпайға чейин созулат. Жана биз качан гана команда 25 ұпай алганда аны биз жеңүүчү деп айтсак туура болот. Себеби дегенде буга чейин дагы ортодогу айырмачылык, мыкты айырмачылык менен келе жатып, Салам Алик 3-чү партияда акыркы аракеттеринде атаандаштарына берип койгон. Андыктан Кадамжай командасы дагы да болсо бул партияда дагы кичи камбек жаратып, бул партияны өздөрүнүн пайдасына чечип коюшу толук ыктымал. Азыр Кадамжай oyuncuları 30 sekundluk Nuvo'dan qanday мотивация, qanday dem kuch aldı. Azır çoğu birlikte bayqap turaylı. Al uçurda toptu Салам Аликтің oyuncuları girgizet. Капароğlu команданın капитаны 21-ci ұпайды өзінің ісін жазуда. Кадамжайдың oyuncular азыр ойнауын түшу керек. Аларда бұл партияны сақтап қалуға дағы да olsa мүмкіншіліктері бар. Болғаны мүмкіншілікті пайдаланышы зарыр. Роман Шилов азыр шығарып беру жасайды. Жана ұзатылған соққы аянттың сыртқы бөлігінен ғана орын алуға жетішті. Жана 22-ci ұпайды Салам Алик командасының ойыншылары өздерінің қапчығына салды. Жана азыр biraz психологиялық жақтан Кадамжайдың ойыншылары жеңіліп қалғандай беттеш аяғына шыға ректелі. Жана чабуыл бар. Жана Салам Алик командасы есепті 23-кө жеткіруді. Чағымда бұл партияның жиынтығы менен беттештің дағы тағдыры чечиле төңдөнөт. Азамат 3-чү катар санымен ойналып барган Бегали Абдулаким уулу бул ирет командасына жарап ортодогу айырмачылык кыскартууга жетишти. Бирок ошентсе дагы ортодогу айырмачылык бир гана упай эмес, 5 упай. Антан Салам Алик командасына азыр мүмкүнчүлүк көбүрөөк партияны жеңип алууга. Чабуулга барат. Бұл жерде Кадамжай ойыншылары жана дайын. Есеп санын кыскартууда. Бұл ұпайлардан кейін азыр дем күч алышы керек. 23-19. Дағы да болсо Кадамжай командасында партияны жеңип алуға мүмкүнчүлүктөр бар. Бұл топтуга алышы керек. Жана андан ары чабуулга дагы бир рет өтөт. Жана есеп саны 23-20. Жана тайм-аут Андрей Анкуддинов команда Салам Алик командасын башкы машыктыруучусу алууда. Топту эми Кадамжай командасынын оюнчулары киргизет.
Çabul var jana 24 ұпайды Салам Айлик командасы. Өздеріне салды жана матч point. Матч point деме бұл партияда Беттештин тағдырына чекит қою үшін керек 4 ұпай айырмашылығында. Бұға чейінке партияда дағы бір нече рет матч point болып, бирок ал партияны уттырып жіберген Салам Айлик. Бұл рет Роман Шиловтың шығарып берушінде Адамзат командасы қандай жооп берет? Чабуул жана Беттешке чекит қойды. Есеп саны 25-20. Жана жалпы партиялардың есебі бойынша 3-1 есебінде Салам Айлик командасы бұл Беттешке. Бұл Беттешті жеңүүчү аталды. Жана бұл жеңишмен ал команданы біз куттуктайбыз. Албетте ал Мелдеште бираз ийгиликсиз баштаган, бирок экинчи оюнда кайрадан өзүнө келип бул жогорку лигада фаворит экендигин тастыктоодо. Бул кызыктуу делген Беттешти көргө сиздерге кызматыңыздарда мен Кубан Жумабеков болдум. Буюрса кийинки кызыктуу волейбол оюндарында булушканча аман туруңуздар.